Баткен районунун Аксай айылында 12 февралда жергиликтүүлөр чогулуп Капчыгай айылынын күн чыгыш тарабындагы Тандыр деп аталган төмөнкү жайыт жерди тажик чегарачылары 8 февралдан баштап кайтарууга алганын, аксайлыктарды киргизбей жатканын айтып чыгышкан. Ала Бука районунун Көксерек айыл аймагында 12 февралда жергиликтүү тургундар менен чегара кызматынын жана бийликтин өкүлдөрү жолугушуп, Кош Болот участогунда жаралган маселе талкууланган. Жергиликтүү тургундар кыргыз-өзбек тилкесинде тактала элек жерге өзбек тарап зым тартып, мал жая турган жерлер азайып жатканына нааразылыгын айтышкан. Мына ушул чегара көйгөйлөрүнө байланыштуу бүгүн 15 февралда өкмөт үйүнүн алдында нааразычылык акциясы өттү. Акцияга Баткен облусунун Аксай районунун жана Жалал-Абад облусуна караштуу Ала Бука районунун тургундары катышып, өкмөттүн чегара маселелеринин чечилиши, коңшулар менен сүйлөшүүлөрдүн жүргүзүлүшү тууралуу так маалымат берүүнү талап кылышты. Сооронбай Жээнбеков дем алыш күнү Бишкек шаарына учуп келди. Бул тууралуу маалыматты анын чөйрөсүнө жакын адамдар тастыктады. Экс-президент жубайы менен 2 февралда Сауд Аравияга кичи ажылык сапарына учуп кеткен. Бишкек шаардык соту мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин баш коргоо чарасын карап, райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Эске салсак, Абылгазиев 26 январь күнү сурактан кийин кармалган. Ал коррупция жана мыйзамсыз баюу фактысы боюнча айыпталып жатат. УКМКнын маалыматына караганда, Абылгазиев мамлекеттик кызматта иштеп турган мезгилде активдери кескин көбөйүп, расмий түрдө тапкан кирешесинен бир нече эсеге көп чыккан. Кыргызстанда 2020 жылы 6126 жол кырсыгы катталып, 754 адам каза болсо, 9227 адам жаракат алган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Министрликтин маалыматына караганда, жол кырсыктардын басымдуу бөлүгү Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарында жана Ош шаарында катталган. Статистика боюнча жол кырсыгы 2019 жылга салыштырмалуу 8,1%га төмөндөгөнү менен каза тапкандардын саны азайган эмес. Акыркы жылдары Кыргызстанда жол кырсыгынан орто эсеп менен жыл сайын 700-800гө жакын адам каза болууда. Адистердин айтымында, айдоочулардын жол эрежелерин сактабастан жогорку ылдамдык менен унаа башкаргандары кырсыктардын негизги себеби болууда. Өткөн суткада 41 кишиден вирус аныкталды. Бишкек шаарында 15, Ош шаары 3, Чүй облусу 18, Нарын облусунан 5 кишиден вирус табылды. COVID-19 илдетинен Чүй облусунда бир бейтап каза болду. Март айынан бери 85516 киши вируска чалдыгып, 1442 бейтап көз жумду. Бүгүн 15 февралга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 10 миллиард 94 миллион куб метрди түздү. Мындай маалымат электр станциялары ачык акционердик коомунун билдирүүсүндө айтылат. Суунун агып киргени секундасына орточо 196 куб метр болсо, агып чыгуусу 561 куб метр. Ал эми 2020 жылдын 15 февралында суу сактагычтагы суунун көлөмү 13 миллиард 33 миллион куб метр болгон. Бүгүн жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин жыйыны өтүп, анда депутат Бейшеналы Нурдинов Айыл чарба министрлигинин малды сыртка сатууга тыюу салган токтомун жокко чыгарууну сунуштады. Ал мындай сунушун фермерлердин малдарын сата албай жаткандыгы менен негиздеди. Жыйынга катышкан министр Аскарбек Жаныбеков Бейшеналы Нурдиновдун сунушун карап, маселени иликтегенден кийин чечим кабыл алына тургандыгын билдирди. Өкмөт 2020 жылдын ноябрь айында азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу айрым айыл чарба товарларын, анын ичинде малды сыртка сатууга убактылуу тыюу салган. Ага ылайык жылкы, бодомал, кой, эчки, үй канаттууларын чет мамлекеттерге сатууга 6 айга чейин тыюу салынган.